Amalu bin niyat. İmam Bukhari rahmetullahi aleyh пайғамбарыбыздың хадистердің бардық ошо жинагын китебине жазганда эң биринчи ошо хадисти алып келген. Биринчи хадис. Эмне үчүн? Ким пайгамбарыбыздын динин үйрөнөм десе, динин үйрөтөм десе, алгач жүрөккө көз салып койсун. Ниетин ким үчүн? Din үйрөнүү, din үйрөтүү, айырмасы жок. Эртеге кыямат күнү Алла субхана ва таала чакырат ар бир инсанды бергел. Ниетин кандай эле, ошого жараша соопту алып кет. Сеники кандай эле, ошого жараша. Ниетиңе жараша соопту бере берет. Эгерде чын ниет болсочу, ал амалды кылбасаң да сооп берилет. Tirmizi şerifte hadis келет. Адамдар 4 түрлүү болот экен. Дүйнөдө канча адам бар? 4 түрлүү. Биринчисине Алла Таала илим берген. Акыйкаттын илимин берген, диндин илимин берген, адал арамдын илимин берген. Буга кошумча байлык да берген. Байлык дагы берген. Бұл илимин талабына, байлыкты Алланын разычылыгына сарптайт экен да. Алла Таала кайсы амалдан разы болсо, байлыгын ошого сарптайт экен. Бай экен. Жол салдырабы, суу чыгарабы, бейбечаралардын курсагын тойгозобу, кажетин бүтүрөбү, мечит салабы, медресеби, кандай болбосун. Demek birinci tür adamlar Allah Teala dindin ilimin bergen, hakikatin ilimin bergen, adal aramdın ilimin bergen. İlimi var. Plus baylığı da var Allah Teala. Başkalar karaganda köbürөөк baylık bergen. Oşo baylıkты bul toora sarptayt. İlimi menen sarptayt. Şaytandын жолуна сарптабайт, исрафтын жолуна сарптабайт, арам жолго сарптабайт. Экинчиси Allah Taalam ilim bergen agada. Бирок байлык андай берген эмес да. Өзүнө жетишерлик, рызкысына жетишерлик бар. Бирок андай байлык биринчидегидей эмес. Бирок бул илими менен ошол бай канча кайрымдуулук, канча Алланын жолуна нафака сарптап аткан болсо, эгерде менде ошол байлык болгондо сарптайт элем дегенде чын ниети бар да. Чын ниети бар. Ушул экөө соопто барабар дейт. Экөө тең экен да. Эртеге кыямат күнү бул бай адам канча сарптап сооп алса, бул адам дагы ошончо сарптабай эле сооп алат да. Мисалы сиз 2000 жетимди багасыз. 100 мечит салдыңыз. 500 ажыны ажылыкка жибердиңиз. 50 медресе салдыңыз. Жол салдыңыз. Канча дегенде суу каздыңыз. Канча деген көчөт эктиңиз. Канча деген мечитке Куран алып келдиңиз. Кандай сооптор иш кылдыңыз? Менде эгер акчам болгондо менин ниетим ошондой эле. Акчам Алла Таалам бергенде байлыкты. Точно ошондой кылат элем. 1 сомду да мен арамга иштетпейт элем. Шайтан жолуна иштетпейт элем. Ушундай жолдор иштетет элем. Алла Таалам жүрөктү билет да. Чын ниетиңиз болсо, ошончо сооп канча тапса, ушун кеми жок да берет экен да. Ниеттин күчтүүлүгүн көрүңүз. Бұл ақша табыш оңай емес, тақсыр. Ақша табыш оңай емес. Ақша тапқаннан кейін адалға сарптау да оңай емес. Бұл қанша машаққат менен ушунчаны сарптап атат. Мен анча ақша таппай эле, ал жака сарптабай эле. Бирок андан да кыйыныраак ниетти оңдош. Ниетти оңдоо, ниетти туура кылуу, ниетте чын болуу андан дагы. Sözde çın emez. Amalda da çınçıldık gerek. Niyette de çınçıldık gerek. Kur'an'da baktılуу erkeklerden, baktılуу ayallardan sıfatlarının birini aytat. Ahzab surasında As-sadiqina was-sadiqat. Çınçıl erkekler, çınçıl ayallar. Çınçıl degende emne de çınçıl dese, til menen dagı süйлөгөнү çın süyleyt. Niyeti dagı çın. Amalı da içinde.
амалдары дагы. Үчүнчү түр адам Алла субхана ва таалага илим берген эмес, ал илим алган жок ал. Акыйкаттын илимин, диндин илимин, адал арамдын илимин алган жок. Бирок байлык берди. Байлык көп берди. Ал байлыгы менен арам иштерди кылат да. Дин түшүнбөйт да. Ахирет түшүнбөйт. Пайгамбарыбыз түшүнбөйт. Адал арамды түшүнбөйт. Ошол менен арам иштерди кылат да булчу. Бул адамдардын эң төмөнкүсү. Төмөнкүсү. Эми бир адамда Алла Таалам илим берген жок. Байлык да ага берген жок да. Акыйкаттын илимин билбейт, Алланын илимин, Кур'андын, хадистин илимин, пайгамбардын илимин билбейт, ахиреттин илимин билбейт. Ошол эле кезде бул кембагал дагы. Эми илими жоктуктан арамга сарптап аткандарды көрүп, менде акчам болсо ушундай арам иштерди кылат элем дейт да. Ушундай арам иштерди кылат элем акчам болгондо дейт. Бул экөө тең экен да. Кылбаса да ошончо күнөө алат да. Түшүнөсүзбү? Экөө даражада тең. Бул жерде эмнени айтып атабыз? Туугандар, ниет өтө чоң нерсе. Өтө чоң нерсе. Өтө чоң нерсе. Бул дүйнөдө Алланын азабы келип калышы мүмкүн. Күнөөкөргө дагы, күнөөкөр эмесине да, бирок кыямат күнү тирилгенде ниетине жараша ажырайт. Жер титирөөлөр болуп калып атат. Бейгүнөө адамдар өлүп калып атат. Ушулардан эмне күнөө дейсиң? Алланын азабы жалпысына келе берет. Бирок эртең кыямат күнү тирилгенде кандай болот экен? Күнөөкөрлөр өзүнүн сабында, жакшы адамдар өзүнүн сабында. Ошон үчүн намазда да ниет фарыз. Орозада да ниет фарыз. Зекетте да ниет фарыз. Ажылыкта да ниет фарыз. Ниет бул фарыз, туугандар. Биздин ниетибиз кандай болуш керек? Калыс Алланын ыраазычылыгы үчүн болуш керек. Алланын ыраазычылыгын издеш керек. Башка эч кандай ниет болбосун. Кандай гана жакшы амалдарды кылбайлы. Калыс Алланын ыраазычылыгы үчүн. Элден мактоо, элден алкыш, элдин жок. Риякөрлүк таптакыр болот жүрөктө. Кийин эгерде мактаса мактай берсин, айтса айта берсин, ал кызыктырбайт. Бирок сиздин кылган ишиңизден, айткан сүйлөгөн сөзүңүздөн кандай гана кылбаңыз, мактоону Алладан күтүңүз. Риякөрлүк деген жаман сыпат бар. Амалды буза турган сыпат. Жакшы амалды жок кыла турган сыпат. Жакшы амал кылып атасыз, бирок буга сооп берилбейт. Сооп берилбейт. Кайсы? Эгерде Алланын ыраазычылыгын ниет кылбай, адамдардыкы, адамдар ушулардын алкышын, мактоосун, кожо көрсүн, ушулар билсин деп кала турган болсо, бул кылган жакшылыгына эч кандай сооп берилбейт, туугандар. Тескерисинче. Ушундай жакшы амалды эмне үчүн сен башка, Алладан башкаларга кылдың деп кармалат, кайрач азапка тартылат. Кыямат күнү 3 түрлүү адамды чакырат экен. Динде улуу кызмат кылгандар. Бирөөсү сарптаган, кайрымдуулук кылган. Бирөөсү өмүр бою диндин кызматын кылган, Кур'ан окуткан, диндин сабактарын берген. Бирөөсү өзүнүн жанын курбандык чалган. Үчөөнү чакырат экен. Алла субхана ва таала айтат экен, сен эмне иш кылдың? Билип турат. Айтат экен, я Алла, сен үчүн өмүрүмдүн бардыгын динге сарптадым. Дин үйрөнүп, дин үйрөттүм. Кур'ан окуп, Кур'ан үйрөндүм дейт. Алла Тааладан жооп келет дейт, жалган айтасың. Сен эл көрсүн, эл мактасын, даңкың чыксын. Эл мактады, даңкың чыкты. Ошон үчүн кылгансың дейт. Андан кийин чечим чыгат экен. Бунун чачынан тартып, сүдүрөп дозокко ыргытып коет экен. Экинчисин чакырат экен, сен эмне кылдың? Я Алла,
Sen кайда разы болсоң, ошол жерде мен акчаны аяган жокмун дейт. Sen кайсыл жерде, кайсы амалдан разы болсоң, акчаны сарптадым ошого деди. Мал мүлкүмдү сени разы үчүн сарптадым. Жооп берет экен, жалган айтасың. Жалганчысың сен. Сен эл билсин, эл уксун, эл көрсүн, эл даңазаласын деп кылбадың беле? Даңкың чыгарыш үчүн. Даңкың чыкты, атың калды, айтты, айтылды бардыгын. Барды грамоталарды алып бүттүң. Чечим чыгарат экен. Пешенесинен тартып туруп, бети менен сүдүрүп алып бар дозокко кыткан. Үчүнчүсү сурайт экен, сен эмне кылдың десе, Алла, мен сенин диниң үчүн мал, жан биякта турсун, өмүрүмдү курбан чалдым дейт экен да. Шейит болдум дейт экен. Ошого дагы айтылат экен, жалган. Сенин максатың ошол эл батыр десин, эл уксун, эл билсин, даңкың чыксын, атың калсын деп. Калды, даңкың чыкты. Бирок сен Алла үчүн кылган жоксуң деп. Анда дозокко чечим чыгарат. Демек, бул диндеги өтө чоң улуу амалдар. Өтө чоң улуу амалдар. Диндин кызматы, мал сарптоо, жанды курбан чалуу, бул өтө чоң амалдар. Бирок ушунчалык чоң амал болуп туруп, эртеги кыямат күнү бейиштен Алла Тааланан ыраазычылык алып, бейишке киргендин ордуна нааразычылыгын алып дозокко кетип атат да. Не себеп болду? Булар жакшы амал кылган болчу бул. Нар жагы өлгөн эле да. Мынал жагы өлгөн эле да. Инналлаха ла яндуру иля суварикум ва ла иля амваликум. Валакин яндуру иля кулубикум ва а'маликум. Алла силердин өңүңөрдү карабайт. Түсүңөрдү. Силердин мал мүлкүңөрдү вообще карабайт. Силердин жүрөгүңөрдү карайт, жана денеңерден чыккан амалыңарды карайт. Бунун мааниси мындай. Алла Таала өңүңүздү деле карайт, мал мүлкүңүздү деле карайт. Мааниси силердин өңүңөргө, мал мүлкүңөрдү карап туруп, бактылуулуктун чечимин чыгарбайт деген сөз. Бактылуулуктун Алла Таала чечим чыгарат, жүрөгүңөрдөгү амал, денеңердеги амалды карап туруп. Жүрөгүңөрдөгү кандай эле? Яндуру иля кулубикум ва а'маликум. Жүрөгүңөр кандай эле? Айтчы, жүрөгүңдө эмне бар, ой, тууган? Жүрөктө эмне бар? Аллага ишеним барбы, жокпу? Алланын ыраазычылыгы барбы, жокпу? Жүрөгүңдө Алланын мухаббаты барбы, жокпу? Алладан коркуу барбы, жокпу? Алладан үмүт барбы, жокпу? Аллага таянуу барбы, жокпу? Жүрөгүңдө эмне бар? Мунафыктык барбы? Ихлас барбы? Жүрөгүңдө эмне бар? Ширк барбы? Же иман барбы? Жүрөгүңдө эмне бар? Таухид барбы? Же куфур барбы? Жүрөгүңдө эмне бар өзү? Эртеге кыямат күнү Алла субханаху ва таала жүрөктү сыгат. Не кылат экен? Жүрөктө эмне бар чыгат да. Yawma tubla sarair. Ал күнү сырлар ачылат. Wa hussila ma fi sudur. Жүрөктөгү нерсенин бардыгын чыгат ошондардан. Жашырган нерселер чыгат экен да. Жүрөктү бир сыкканда. Эмне бар буякта? Аллаху акбар. Wa tubla sarair. Ал ачык көрөлү. Жүрөк жаратуучу да Алла, текшерүүчүсү да Алла. Алла Таала сахабаларды мактаган. Радияллаху анхум. Улайка алладина имтаханаллаху кулубахум литтақва. Кулубахум литтақва. Сахабалардын жүрөгүндө таква бар экенин Алла өзү сынаган. Барбы жокпу таква деп. Улайка алладина имтаханаллаху кулубахум литтақва. Жүрөктөрүндө таква бар экенин Алла Таала өзү сынаган. Такванын жайы жүрөк. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ла тахасаду", туугандар. Бири-бириңерге көрө албастык кылбагыла. "Ва ла тадабару", бириңерге артыңарды бирдеңе салбагыла. "Ва ла танажашу", туугандар, бириңер соодаңыз үстүнө бири соода кылып, биринин жуучунун бирисине бири жуучу салбагыла. "Куну ибадаллахи ихвана", Алла Тааланын бир туган кулдары болгула. Өңүңөр ар жерден, тилиңер ар кандай, улутуңар ар кандай, урууңар ар кандай, бирок Алланын бир туган кулдары болгула.
Kunu ibadallahi ihwana. Bir tuğan kulları bolgula Allah'ın. Ey Allah'ın benderi. Bir tuğan bolgula. Al muslim ahul muslim. Müslüman Müslümanға bir tuğan. La yakdibuhu. Müslüman Müslümanды aldabайт. Ve la yakhunuhu. Müslüman Müslümanға қиянат қылбайт. Ve la yakhduluhu. Müslüman Müslümanға жардам учурунда жардамын таштап койбойт. Жардам берген күчүң жетет. Мүмкүнчүлүгүң бар. Теги муктаж болуп атат. Müslüman жардамын аябай деген да. Аябай деген. Ve la yahqirahu. Müslüman Müslümanды акарат кылбайт. Кемсинтпейт. Müslüman Müslümanды кемсинтпейт. La yahqirahu. Айтты, ат-тақва ха-хуна. Пайғамбарымыз көкірегіне көрсетті да, тақвалық көкіректе деді, жүректе деді. Демек, кемсінткенге сенің ақың жоқ екен. Мүмкін бұның жүрегінде тақва маңа қарағанда көптір. Сен өңін қарап, байлығын қарап кемсінтпесен. Ал сенің жоғары болушы мүмкін Алланың алдында. Алланың алдында сенің жоғары болушы мүмкін ал. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтат, сен өңү башына эмес, таква бул жакта дейт. Инна акрамакум индаллахи аткакум. Чындыгында силердин эң урматтууңар Алланын алдында, эң сыйлууңар Алланын алдында, эң такваңарыңар. Алла субхана ва тааланын алдында, туугандар, адам баласынын кадыр баркы, баасы улуту менен эмес, уруусу менен эмес. Sululuğu menen emez. Baylığı menen emez. Biyligi menen emez. Altını menen emez. Maşinesi, giyimi menen emez. Allah'ın aldında insanlar kadır barkı, bası sıfatı menen. Takva degen sıfat. Allah bu jerde aytып атат. Hucurat suresinde. Ya eyyuhan nas, ey adamlar. İnna halaknakum min zakar ve unta. Biz sizlerden barыңарды bir erkek, bir ayal, bir ata, bir eneden jarattık deydi. Adam ata, Hava ene, bir ata, bir eneden. Koreysler olsun, Amerikanец, Oruslar olsun, barda Müslüman dünyası olsun. Bizim atağımız biri. Bir atanın baldarımız, bir enenin baldarımız. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Biz sizlerde har kanday el, ulut, uru, rassa kılıp koyduk. لِتَعَارَفُوا. Biri-biriңерді tanış üçün. Biri-biriңерді жақшылыққа çakırış üçün. Biri-biriңерді madaniyatın, tilin, жақшылары tanış üçün. لِتَعَارَفُوا. لِتَفَاخَرُوا mese. Biri-biriңерге kıyınsınıp, biri-biriңерге basbırlap, menmensiş üçün emez. Litarafu deyit Allah'ta. Birbirine tanış üçün, жақшылыққа çakırış üçün. İnna akramakum indallahi atqakum. İnnallaha alimun khabir. Allah Taala'nın aldığında şek күмөнсүз. Sizlerden en урматтууңар, en бактылууңар, en takvаңар dedi. Ulutта айтқан жоқ, Araplar деп қойған жоқ. Сулуулар деген жоқ. Күчтүүлөр деген жоқ. Байлар деген жоқ. Көп жашагандар деген жоқ. Денсаулығы чыңдар деген жоқ. Не dedi? Takvarаңар. Сіздердің ең takvarаңар Алланың алдында ең ұлы. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям адамзаттын ең takvасы, бардық takвалардын имамы, ошон үчүн Алланың алдында ең сыйлуу инсан. Takvaga жараша сый. Эгерде сиз өзүңүздүн bağыңызды, кадыр баркыңызды Алланын алдында билгиңиз келсе, оңой эле. Канчалык bağыңыз бар? Канчалык сиздин баркыңыз бар Алланын алдында? Ал оңой эле. Ал оңой эле. Канчалык сизде таква бар, ошончолук bağыңыз бар. Канчалык сизде таква бар, ошончолук Алланын алдында сый урматыңыз бар. Таква. Демек, ушуну түшүнүп алыңыз таксыр. Алланын алдында менин, сиздин кадыр баркыбыз неге жараша экен? Таквага жараша экен. Таква деген не өзү? Орыстар айтып коет, богобоязненность дейт.
Takva Allah'dan korkup günөөдөн сактанууну айтат. Неден сактануу экен? Günөөдөн сактануу. Hazret Ali radıyallahu anhu aytқан. Ат-тақва деген не? Ат-тақва al-khawf minel jalil. Allah'dan korkuu dedi. Vel amel bit-tenzil. Kur'an'a amal kılu. Vel kanaatu bil qalil. Azırak dünyaya kaniyet kılu. Vel istidad li yevmir rahil. Bu dünyadan kete turgan günge dayardanuu dedi. Uşunu takva dedi. Demek unutmayla. Bizim iki gözümüzün, peşenebizin aldığımızda жазылып dursun uşul. Allah aytат, takvaga jaraşa sizlerni urmatсыйыңар. İnnallaha ma'al muttaqin. Allah takvalar menen birge. Жардамы birge, колдоосу birge, коргоосу birge, жолдоосу, туура жолго жолдоосу birge. İnnallaha yuhibbul muttaqin. Allah Taala takvalardı жақсы көрөт дейт. Biz туғандар Allah'a daярдай турган нерсебиз таквалык экен. Kur'an'da Allah Subhanahu ve Teala mınday deyt. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Егерде bir kıştak ayıl şahardıklar iman keltirip takvalıkты tandasa, takvalıkты karmansa, biz alarga jer менен асмандын берекесин ачып коебуз дейт Allah. Жер менен асмандын несин ачып коебуз? Берекесин ачып коебуз. Biz жердин үстүндө жашайбызбы, же абада жашайбызбы? Асмандын астында жашайбызбы, же башка жактабы? Жер менен асман. Угуп алыңыз. Allah aytат: "Fis-samai rizqukum wa ma tu'adun." Силердин ызыкыңар асманда, көзүңөргө көрүнөт жерде. Күзгүдөй эле да бул. Күзгүнү көрөсүз го? Ичинде сиз көрүнүп атпайсызбы? Я. Күзгүнү көрсөңүз ким көрүнөт? Сиз көрүнөсүзбү? Бирок сиз эмес да. Же кандай? Же күзгүнүн ичине кирип кеттиңизби? Ал күзгү чагылтырып атат. Биздин рызкыбыз асманда, жерден чагылып атат. Биздин рызкыбыз каякта экен? Allah айтып атат Кур'анда: "Fis-samai rizqukum." Асманда силердин рызкыңар. Кандай асманда биздин рызкы? Токто, жамгыр каяктан берилет? Так, туруп турчу, сүйлөшөлү. Кар каяктан жай? Шамал каяктан келип атат? Алла Таала күндү жаратып койду. Бардык дан, жемиш, чөп чарылардын бардыгын бышырыш үчүн. Күн чыкпай койсо пышпайт бирөө дагы. Пышпайт. Allah Taala айды жаратып койду Allah Subhanahu ve Taala. Өң берет Allah. Не берет экен? Өң берет ай. Жылдыздар даам берет. Не берет экен? Даам берет. Кус берет ана. Ачуу, таттуу, кычкыл. Я. Ар биринин өз иши бар да, Biz ойлоп атабыз, жөн асман тизип койсоң Алла Таала тизип койгон окшойт депчи. Тизип койгон окшойт эмес. Силерге тасхир кылып койгон. Кызматыңарга салып койгон. Силердин зарылчылыгыңар, максатыңар, рахатыңар кооздоп койду асманды. Ошол эле кезде мунун ар биринин иши бар, өзүнүн иши бар. Айдын өзүнүн иши бар. Күндүн өзүнүн иши бар. Шамалдын өзүнүн иши бар. Асмандын өзүнүн иши бар. Жердин өзүнүн иши бар. Demek Allah Taala aytып атат. Эгерде bir el iman keltirip takvalık деле тандаса, все. Калганын бизге коюп кой дейт. Жер менен асмандын берекесин ачып салабыз дейт. La fatahna aleyhim barakatin minas samai wal ard. Жердин дагы берекесин, асмандын дагы берекесин ачып коебуз дейт. Силерге жетишерлик канча рызык керек болсо, ашыгы менен жетет. Ma yattaqillah yaj'al lahu makhraja ve yarzuqhu min haythu la yahtasib. Kim takvalıkты tandasa, Allah Taala ага yaj'al lahu makhraja чыга турган жолду ачып коет экен.
Анын жолун ачып коет экен. Ырыскысын жолун ачып коет. Бактысын ачып коет Алла Таала. Бейиштин жолун ачып коет Алла Таалага. Алланын ыраазычылыгы, хидаяттын жолун ачып коет Алла Таала. Жана күмөн кылбаган жерден ырыскысын жеткирип коет Алла Таала. Ойлобогон жерден ырыскысын жеткирет. Күтпөгөн жерден ырыскысын жеткирет. Күмөн кылбаган жерден ырыскысын жеткирет. Кимге? Таквалыкты тандаганга. Таква биздин уран. Таква биздин байрак. Таква биздин мынакей жол башы таква. Куран китеп бүткүл адамзатка бирок пайдаланат таквалар гана. Шахр Рамадан унзила фихи Кур'ан худан линнас. Рамазан айында Кур'ан түшүрүлгөн бүткүл адамзатка туура жолду көрсөтүү үчүн. Туура жолду көрсөтүү үчүн. Тазалыктын туура жолун карагыла. Ынтымактын туура жолун карагыла. Бардык баш кошуунун туура жолу, сооданын туура жолу, башкаруунун туура жолу, баш ийүүнүн туура жолу, сый урматтын туура жолу. Бардык туура жолун көрсөтөт. Куран ошон үчүн түшкөн. Куранда Алла Таала айтат: Алиф лам мим. Даликал китаб ла райба фи. Худан лил муттакин. Алиф лам мим. Алла билет бунун маанисин. Даликал китаб, бул китеп, Алланын ыйык акыркы Куран китеби. Ла райба фи, Алладан түшкөнүнө эч кандай шек жок. Алланын китеби экени, Алланын сөз экенинде шек жок. Худан лил муттакин, бул хидаяттын китеби. Адамзатка туура жашоону үйрөткөн китеп. Худан лил муттакин, таквалар үчүн берилип атат бул хидая. Хидаят ким? Худан лил муттакин, такваларга хидаят дейт. Куран бардык адамзатка эле го. Ооба. Бунун мааниси кандай? Таквалар Курандан пайда ала алат. Курандан ким пайда алат экен? Таквалар. Демек Хазрет Али разияллаху анху сөзүн унутпайбызбы? Таква деген не экен десе? Таква деген мындай экен. Ал-хауф минал жалил. Алладан коркуу. Алладан коркуп, арам нерселерди таштаңыз. Ширкти таштаңыз. Куфурду таштаңыз. Капырлыкты таштаңыз. Шүгүрсүздүктү таштаңыз. Текеберликти таштаңыз. Көр албастыкты таштаңыз. Эки жүздүүлүктү таштаңыз. Аракты таштаңыз. Кумар ойногонду таштаңыз. Зынаны таштаңыз. Уурулукту таштаңыз. Ар бир арамда, ар бир күнөөдө Алланын азабы жашырылган. Караңгылык бар. Ага азап бар. Тынчсыздык бар. Ар бир күнөөдө. Таштаңыз, Алладан коркуп таштап коюңуз буга. Алладан коркуп арамды таштаган динибизде буну ибадат деп айтат. Не деп айтат экен? Алладан коркуп арам таштасаңыз, бул ибадат, жөнөкөй ибадат эмес. Эң мыкты ибадат. Берки ибадаттан күчтүү ибадат бул. Намаздан күчтүү ибадат. Орозодон күчтүү ибадат. Зикир дуадан күчтүү ибадат. Садака закаттан күчтүү ибадат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Иттақил махарим такун а'бадан нас. Арам нерселерден сактангын, адамдардын эң кыйын ибадаткөй сен болосуң дейт. Арам нерселерди таштасаң кандай? Жөнөкөй эле ибадаткөй болосуң деген жок. А'бадан нас дегени адамдардын эң күчтүү ибадат кылган сен болосуң. Арам нерсени таштасаң. Ошон үчүн ал-хауф минал жалил, такванын Хазрет Али разияллаху анху айтат: Алладан коркуу. Алланын азабынан коркойлу. Алланын каарынан коркойлу. Биздин жаныбыз Алланын колунда. Ахиретибиз Алланын колунда. Денебиз Алланын колунда. Жүрөгүбүз Алланын колунда, туугандар. Биз эле эмес, жер асман Алланын колунда.
Lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Ve inallahi turja'ul umur. Allah'a gana taandık. Asman, yer, Allah'nıkı. Sizdiki meniki emas. Siz geldiniz. Konak ile geldiniz. Getiş için geldiniz. Gelip kişine su varken, toğu varken gördün mü? Görüp işte. Kettik de var. O şöyle. Bu toğuları men jaratkan emasmın. Siz jaratkan emassiz. Bu sularda men siz jaratkan emasmiz. Vay, bu koca oyunu var ya. İyisi var bunun. Jaratıcısı var. Başkarucusu var. Gözömöldöçüsü var. Jaşıldandırıcısı var. Allahu Akbar. Allah Teala. Subhanallah. Ahsanul halikin. Tebarakallahu ahsanul halikin. En çıraylı jaratıcı Allah Teala. Allahu haliku kulli şey. Her bir nerseni jaratıcı. Kur'an'da aytar. Kaşınızda Allah jarattı. Kirpiğinizde Allah jarattı. Çaçınızda Allah jarattı. Başınızda Allah jarattı. Gözünüzde Allah jarattı. Yüreğinizde Allah jarattı. Muğundardı, söğüktürdü. Kan, teri, nervlerdim, bardığım Allah jarattı. Allah'dan başka jaratıcı yok. Ala lehul halq. Kavardar, Allah'a gana taandık jaratıcı. Kimge taandık? Allah'a gana, özü gana jaratat. La halika illa billah. Allah'dan başka jaratıcı yok doğan. Ala kavardar, ey kulak açıp okula. Lehul halq vel amr. Jaratı da gaga teşel. Buyruk da gaga teşel. Munda emas. Jaratıcı başka, buyruk berүүчү başka. Jaratıcı kim bolsa, oşonun buyruğu. Al özü buyruk beret, özü çeşim çıgarat. Özü çeşim çıgarat. Vaktınız bolup kaldı o. 31'de azam aytıldı. 31'de? Az ele kaldı onda. Точно 31'de aytılabı? 31'de aytıldı. Все, biz de atla to'xtatib. Ne aytам? Eştek emas. Vaqt bo'lsa bo'ldi, kutirmaymiz. Bunday qilamiz tug'anda. Xudo qalasa, inshaalloh mana hozirgi bayondan jiyintig'inda bekem niyat qilayli. Niyatlarni o'nglayli. Niyatlar tuzlayli. Inshaalloh elga foydali bo'lib yashaymiz. Niyat bormi? Ani qanday kim o'rgatadi buni? Din o'rgatadi. Shuning uchun inshaalloh Xudo qalasa shom namozidan keyin bayon bo'ladi. Buyursa inshaalloh yaxshi bir namozdan keyin duo qilayli. Сөйлөчүгө дагы, угуучуларга да Аллахым өзү разы болгондой, сүйлөгөнгө, өзү разы болгондой укканга товфик берсин. Азыр саптарды алайлы, намазга даярданайлы. Субханакаллахумма бихамдик, ва табаракасмук, ва та'ала джаддук, ва ла илаха гайрук.